Жана айтып бердим сага, толук бардыгы тең. Ошонун бардыгын сен жоюшуң керек. Президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдындагы өнөр, жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин 2-чи жыйыны болуп өттү. Анда президент курулуш тармагындагы кемчилдиктерди белгилеп, мамлекеттик курулуш агенттигинин директоруна кайрылды. 4 жылда канча жылда иштеп атасың? Канча жыл иштегениңе? 17-тен берби? 17-тен бери мына. Сен келгенден бери аркага кетти. Эмне турасың да кетти. Нилас енді барлық қинап, бизнес қинап. Мына 100 пәтерлі үйден салыш үшін құрылыс компаниясы орта есеппен 50-ге жақын мақұлдаш төрек дейді. 12 арқан экспедициядан өтті, 100-ге жақын қол çoğalту талап қылынды. Ошоны қытырып өткенше, білесің бе балалар не болып бітеді? Ошоны кириш, чыгыш ошонун içinden. О işleri күтіп, қанша уақыт, қанша қаражат. Сен бұны әтера құладасыңар да. Әтера құладасыңар. Жиынтық шарғыны. Колуңа келбесе ашык айтып кеткин, айтам премьер-министрге дагы. Кеткинде эмне аласың бизди кыйнап барасың? Мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Бакыт Абдиев элеген кызматын тапшырууга даяр экенин, маалымат каражаттарына билдирди. Бирок президенттин сынына макул эместигин айтты. Ошондой эле жыйында жеке ишкерлердин, айрыкча курулуш тармагындагылардын Кыргызстандагы паракорлук кыйнап жатканы тууралуу айтылды. Ар бир үчүнчү ишканабыз көрсө ушул коррупцияга дуушар болуп калыптыр. Демек, жоқ дегенде бир пара төлөөдөн өтүптүр. Өзгөчө бул кырдаал курулуш тармагына тиешелүү. Мына курулуш тармагында дээрлик ар бир 2-чи ишкана ушул пара берүүгө туура болоптур. Курулуш агенттигинин жетекчиси кызматын тапшырган чакта президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп турган Акрам Мадумаровду вице-премьер-министр кызматына дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Ушул эле күнү Жогорку Кеңеш Мадумаровдун талапкерлигин колдогон болчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шарипович Разаковдун арызын канааттандырды. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри бош кызмат ордуна Мадумаров Акрам Камбаралиевичтин талапкерлигин сиздердин карооңуздарга алып келип жатабыз. Кыскача ушундай, урматтуу депутаттар, сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат сиздерге. Ветеринар негизи чек араны каралабы, ушундай маселе көтөрүлүп жатат да. Райондогу, областтагы элдин жашоо шартын, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар жана проблемалары бар, бардыгын билет, ошон үчүн айтып атабыз. Галстук боюнча мугалимдердин ушул боюнча урушуп, эми өкмөттө кандай болот? Ар бир министри галстук үчүн урушасызбы? Кандай болот? Мен мунуңуз кызыл кыяны мугалимдерге кандай кыйкырса мага да ошондой кыйкырсын деп атайын галстугун тагынбай келдим. Мунуңуз деле мал доктор экен анан ара чолодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Ушуну өзүңүз сунуштап атасыз, жоопкерчиликти бар сизде болот да, Мухаммед Калдышевич. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Регламенттин беренесине ылайык 15 мүнөттүк танапис. Социалдык тармактарда да, коомчулукта да өлкөдөгү кадр саясатына карата пикирлер ар башка. Мисалы Шайлообек Атазов Facebook баракчасына өкмөт кадр тандоодо көзүн май басып калды деп жазган болсо, башка колдонуучу өзүнө окшош кишилерди коюп жатат го, ни рыба ни мясо болгон деген пикирин калтырды. Султан Шергазиев аттуу колдонуучу күчтүүрөөк кадрды тандаса премьер-министр өзү кыйналып каларын билген үчүн элпе кирегин алып иштеткени оң да деген оюн жазды. Ал эми башка интернет колдонуучусу эми комплект болду окшойт. 120 кой плюс 1 мал доктуру менен деген тамаша иретиндеги пост калтырды. Ал ортодо мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетов да кызматынан бошотулганы маалымдалды. Мындай буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгону айтылды. Буга чейин кадрдык өзгөрүүлөргө аракеттер көрүлүп келгени менен элге үмүт бербей атканы айтылып турган. Такталбаган маалыматтарга караганда, жазга карай бул жаатта кескин бурулуштар болору. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиев да отставкага кете турганы тар чөйрөдө айтыла баштады. Ага катар күч органдарынын жетекчилери да алмашары айтылууда. Мамлекетибизде гүлдөп өнүгүү болсун. Өткүрбек Рахманов, Регион.
Thank